айтқанды тураңу қабыл ал, балам ақын бол жүртіңге сағынар аракет қылсаңу, жақшыдап ар жағы дедің ойдағылар. Ақтылу болғым келет махаббаттан, жүректің ес тартқан ей келе жатқан. Ару қыз менің жайдақ тағдырым ей, өзіңсің өшпес үйің отын жаққан. Ару қыз менің жайдақ тағдырымаң ей, өзіңсің өшпес үйің отын жаққан. Маратов Асылбек Маратович 1990 жылы 11 мартта Нарын облысының Нарын шаарында төрөлгөн. 2007-2009 жылдары Токтогул Сатылганов атындағы Кыргыз Улуттук филармониясынын алдындағы 2 жылдык студиянын акындык бөлүмүн Алы Туткучевдин колунан аяктаган. Андан кийин залкар акын Элмирбек Иманалиевдин шакирти болгон. 2011-2016 жылдары Калый Молдобасанов атындағы Кыргыз Улуттук консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүн Мурат Касейден аяктаган. Республикалык айтыш коомдук фондунун төкмө акындар мектебинин шакирти. 2014 жылы жаш таңдай аталышындагы республикалык айтышта баш байгенин ээси. Республикалык айтыш 2015 баш байге. 2017 жылы өткөн эл аралык айтышта баш байгенин ээси. 2018 жылы эл аралык айтышта баш байгенин жеңүүчүсү. 2019 жылы өткөн эл аралык айтышта биринчи орунга ээ болгон. 2021 жылкы эл аралык айтышта баш байгенин ээси болгон. Республикалык айтыш коомдук фондунун тең төрагасы. Бала кезде биздин балалыгыбыз ушу биринчи класстарыбыз 95-96 жылдары өтүп калды. Ал маалда космос эмес Бишкекке барам деген амбициябыз жок болчу биздин. Анан биринчи класска мектепке барып, биринчи классты бүттүм. Экинчи класска мектепке барганда өзүмдүн апам музыкалык мектепке алып барып, комузга берип койду. Тайкемдин бир комузу бар эле, ошол комуз менен кыңгыратып жүрүчүмүн. Анан ышкыбоздук ошондо экен да. Комуздуга деле азыркыдай сыртына кап жок. Анан үйдөн чыгам, 2 километр музыкалык мектеп. Көчөдөн барышынча каңгыратып барам, комузду мындай кылып. Кайра келгич ошентип келем. Анан анда өзүм деле билбеп турмун, ошол уят экенинчи көрсө. Анан кийин азыр Нарынга барганда эстеп калышат. Сен көчөдөн эле комуз чертип жүрчү, ушул бала деп. Анан аяктан жана кербезим, жаштар марш деген күүлөрдү үйрөндүм. Кыз кербез, ушундай жанагы биринчи башталгыч класстын күүлөрүн үйрөндүм. Анан мектептерде эмне иш-чара болбосун, мен комуз чертмейин өтчү эмес. Анан бир жолу мектепте акын болосуң деп бир агайым бир сөз жазып берип, ушуну ырда деп калды. Анан ошол сөздү мен унутуп калып, баягы жалпы болжол менен билем да, өзүм бир төгүп ырдаганым бар. Андан төкпөй эле ушу комузга кызыгып жүрдүм. Ошентип 9 класста бүткөнгө чейин бир топ күүлөрдү чертип калгам. Залкар күүлөрдү чертип калгам. Журтубуз кадырлап урматтаган Жумакем талант экен, ченеми жок. Манчыркаган чоңдорго мансап керек, маркумдардын аларга кереги жок ай. Эй баракелде. Арыстанбек атабыздын 180 жылдыгына арналган айтыш болуп калып, ошол айтышка келип, айтышта дагы Арыстанбектин урпагы деп чыгарып мени. Анткени 5-атам Арыстанбек буйлашуулуу болот. Ошондо улуу тоолор күүсүн черткем. Анан ошол айтыш фондуна келгенден баштап акындарды көрүп, баягы биз эми чоң талант эмеспиз. Бир аз шыгыбыз бар окшойт, биздин жана чымыныбыз бар деп коет эмес, кыргызда чымыны бар деп коет. Биздики ошо чиркейибиз бар окшойт. Ошондон бери
Айтыш коомдук фондунда 2 сабырды жамактап, келечекте бир чоң акын болсом экен деп азыркыга чейин жүргөн маалым. Асылбектин келечеги бар бала. 2005-жылы ошол бир 14-15 эле жашта болчу. Ошо айтыш коому жаңыдан түзүлүп, Садык Шернияз, мына акындар Жеңишбек, Элмирбек, Азамат аалар чыгып калган. Андан кийин келе муун ушул Асылбектин мууну болду. Анан өзүнчө эмеси бар. Жолу өзүн бир сен айткандай өз жолун таап келаткан бала. Мына элдик дастандарды, ырларды, эскерүүлөрдү, мына мурастарды дагы чыгарып айтып жүрөт. Ошол кичинекейлеп ала эле башы калдайган. Анан Арыстанбектин ошол каны урпак экен. Муну биринчи тушоосун кесип, ушу сахнага алып чыккан Элмирбек устаты болгон эсил кайран. Анан эми бир ойма бир саптар келе калды. Алып акын Залкар комузчу Арыстанбек деген пирибиз. Ошол Арыстанбектин урпагы Асылбек деген инибиз. Арыстанбек деген улуу атты аркалап жүрүш бийик иш деп айттым. Бийик иш, ыйык иш да. Эми ушуну аркалай берсин, келечеги кең болсун, Асылбекке ак жол каалайбыз, чыгармачылык. Асылбек мырза бүгүнкү күндө акындардын эң асты болуп келе жатат. 4 аягы төп келген жоргобуз, комуз десе комузду чертет, дастандарды айткарат. Илгерки заркарлардын тамашаларын, айтыштарын, ырлардын баарын ушул күнгө чейин даңазалап келе жаткан акындардын бири. Өзүнүн төкмөлүк чеберчилиги да аябай жогору. Бул айтышканда дагы жаңы сөздөрдү пайдаланып, эски ыкмаларды пайдаланып, аны жаңыча сунуштап, төкмөнөрүндө көптөгөн уюштуруштеринде дагы жүрдү. Казак-кыргыз акындарын айтыштарын уюштурууда дагы аябай чоң эмгектери сиңирди. Бул көп кырлуу талант болгондуктан көп учурда ошол Асылбек санатырларына басым кылып, кийинки кездери илгерки заркарлардын санатырларын аткарууда дал өзүндөй келиштирип, оонунда келиштирип аткарганда болуп турат. Кош дегим келбейт, кош дегим, айкозго бул дүйнөгө жок кегим, айрылсам сенден аргам жок, коштошор жарым жок менин. Төкмө деп мисалы Токтогул атабызды айтсак болот, Алымкул атабызды айтсак болот. Эгемендүүлүк жылдарда төкмө деп Элмирбек устатыбызды айтсак болот. Андан кийинкилери биз эми төкмө деген нерсеге жете элекпиз биз. Төкмөгө жетебизби, жетпейбизби, ал дагы белгисиз. Биз азыр жон гана жамакчыбыз. Анан Кудай буйруп, Кудай келечекте кыргызга акын кылып төкмө кылгысы бардыр деп ошого далалат кылып, аракет кылып жүргөн маалыбыз. Карасам бирейки деп сарасам нечен жакшы бар, келген экен жакшылар, жакшылык келип атканда бизде Таарай менен бактылар. Элмирбектин окуучусу болуп, байкелеринин батасын алып, азыр мыкты акын жигиттердин сап башында турат. Ысмайыл Борончиев деген Залкардын айткан сөзү бар. 60-ка чыкканда акыл эс толук болуп, чыныгы төкмөлүк ошондо башталат экен деп. Асылбек азыртадан кыйын акындардын катарында болуп атат. Кудай буйрса, өмүр берсе, ошол Арыстанбек бабабыздай улуулукту улаган, келечекти көрө билген, салт, нарк баарын санжыраны камтыган мыкты ырларды, тарыхты элинде калтырат деп ойлойм. Өнөрдөн эми көп нерсени жоготосуң, көп нерсени табасың дегендей, азыр эми биз курактуу балдар айтып калышат, баланчанын баласы баланча бизнесмен болду, түкүнчө бизнесмен болду, баланча завод ачты деп. Биз эми анте албасак дагы өнөрдө жүрөбүз. Өнөрдөн тапканым ушул Ашрал Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиевтерди көрүп батасын алып калганым. Өнөрдөн тапканым ушу Элмирбек Иманалиевке шакирт болуп калганым. Албетте жоготтук деп, устатты жоготтук деп айта алабыз, ушу Залкарларды жоготтук. Тапканыбыз дагы, жоготконубуз дагы ушу Залкар акындар болду.
Асылбек Маратовду мен мурда айтыш коомуна келе электе айтыштарын көрүп жүрчүмүн. Аябай мындай акын катары, аябай менин апам бийик болчу. Анан ушундай жаш акын, бирок ушундай ийгиликтерди багындырып атат деген бир суктануу менен мындай ага күйөрман элем десем дагы жаңылышпайм. Анан 2016-жылы ошол айтыш коомдук фондуна мен өзүм мүчө болуп келдим, Элмира Устаттын колуна. Анан ошондон тарта эле Асылбек менен айтыштарда чогулуп, бир мектепте, бир устаттан билим алып дегендей. Ошол күндөн тарта Асылбек менен жакшы жакындан тааныш болдук десек туура болот. Өзүбүз деле терме жазып, ырдайбыз го, Кудай буйрса, биздики кандай болуп калат. Анан биз азыр ушул жерде турган залкар аталарыбыздын термелерин аткарып, ал социалдык тармактарга салып коюп атабыз, Кудай буйрса. Ал жактан деле жаштар көрүп атат деп ойлойбуз. Албетте көрүүчүлөрүбүз аз, бирок аз болсо дагы саз. Бирок ушул аталарыбыздын санат насыяттарын бул жаш балдарга жетпейт экен, негизи жаштарга көп жетпейт экен. Бул көптү көрүп, улгайып бараткан орто муундан наркылар гана түшүнүп калат экен. Бирок ошо жаштардын ичинен 10 киши укса дагы ошонун бирөөсүнө бир Арыстанбектинби, Токтогулдунбу, Жеңижоктунбу барыпынын бир 2 сабы жууп калса, биз үчүн чоң жеңиш. Асылбек байкебиз илгерки Арыстанбек, Токтогул, Жеңижок аягы келип коргоого такалып, залкар аталарын бир-бирден эскерип берди. Мен ушул өнөргө аралашканыма көп эле жыл болуп калды. Өзүм жаш болсом да ошо устаттын колуна 11-12 жаш курагымда келгем. Асылбек байкени ошондо биринчи жолу көргөм 2014-жылы ошо бестен бери ал агалык милдетин кандай так аткарып келсе, мен да энилик милдетимди так аткарып жүргөнгө аракет кылып жүрөм. Азыр насаат айтып, санат айта турган жашта эмеспиз. Жаштардын баарысын ушу китеп окуганга, китеп болгондо дагы жөн эле жанагы бай болом, миллионер болом деген китептер көбөйүп кетти. Китеп десе эле ошого барып жанталашып атышат. Китеп десе эле бизнесмен болгон китептерди окуп атышат. Китеп десе эле олия болуп кетчү китептерди окуп атат. Китеп деген биринчи ушу кыргыз болгондон кийин китептин эң мыктысы Манас китеби. Манастын 3 жылдыгын окуп чыгыш керек. Андан кийин кыргыздын кенже эпостору бар, ошолорду окуп чыгыш керек. Андан кийин кыргыз эл залкар акындардын чыгармаларын окуп чыгыш керек. Анткени ушул Манаста да баардык нерсе ар бир адам оң каарман, терс каарман, жаман адам кандай, жакшы адам кандай, кыргыздын үрп адаты, салты, сыйы, айкөлдүгү. Манасты окуп чыккан киши жөн эле окуп койбой, түшүнүп окуган киши китепти окуп бүтөөрү менен адам болот деген ишеничтемин. Жалгыз күндүң адамгы шам жараткан эмеспи, түн караңгы күн жарык таң жараткан эмеспи, айландырып денеңе кан жараткан эмеспи, ашык эмес кем эмес ар бириңе бир-бирден жан жараткан эмеспиң. Ой, акыл берип пендеге баш жараткан эмеспи, аял менен эркек тоймаш жараткан эмеспи, ажал менен өмүрдү да кас жараткан эмеспи, адамзаттын өмүрүн аз жараткан эмеспиң. Ой, өмүр деген шекерсиң, даң өтүп бир күн кетерсиң, өмүрүң бардаң ойноп кал, өлгөндөн кийин бекерсиң, ажал чиркин келер дең айтып келбейт экенсиң, келериңди билдирип керней менен сурнайды тартып келбейт экенсиң, калган көңүл чыккан жан кайтып эле келбейт экенсиң. Ой, Манастың
алғансың, Қанекейді çalғансың, қачырғанын құтқарбай, қармап çalма салғансың, қаншаның барың көтергенде қара жер өзің балбансың, опасы жоқ адамға ошым дүйнө жалғансың. Ар бір түрлі жан өткен, албан түрлі хан өткен, алда құдай боздотуп, атадан мұрын бал өткен, ажалған айла таб албай, аким тап қар өткен, тақтысынан құланып та тақ Сулаймандақ өткен, Кербаланың чөлінде мойнынан тура кезіліп, шейіт болып езіліп, Асан Үсен бал өткен.